мындай печке койдук. Жалбаатка. Ушундайдан 2 үйгө коюлду. Баягындай акылдуу печке деп коет экен. Мына ошо немеси градус суунун ысыгы, муздагы ысыганда өзү автоматский өчүп, автоматский кайра күйүп турат экен. Мына 12 вольт, бардык 12 вольт менен неме болуп тур. Аккумулятор 75 аккумулятор. Бул аккумулятор зарядтагыч. Свет өчүп калганда дагы печке иштей берет экен. Ошолордун бардыгы биригип мынандай механизм. Печкенин көмүрү. Мыналар. Вентилятор. Азыр эми бул эмне шакмак көрөңүздөр. Бул просто жасалып эле коюла калды. Буну краскалап неме алганга успеть этпей калдык. Негизи булар краскалап бардыгы законный болот. Кайра эле ушул мына ушул вентилятор, кайра эле ушул вентилятор менен кирип кеткен темир неме ичинде көмүрдү аралаштырып турат. Көмүр гарилка бияка болгондо көмүр салат. Көмүр салып бүткөндө автоматский кайра бул жака неме болот. Жатат. Анын көмүрдүн күйүп атканында гарилканын ичине неме кылабыз, тартабыз. Азыр буга каласа. Анан келип мынал неме бачок ичинде көмүр мына мында не обязательно майда любой нерсе кете берет экен. Анан да сынып калган күлчөдү розетканда салып коюптур. Мынага окшогон чоң көмүрлөр, мына азыр көрсөтөм. Мынага окшогон чоң көмүрлөр кете берет экен. Жумурткалан чоң муштундай болгон немелер кете берет экен. Кайра эле мына азыр көмүрдү өйдө бияка тарткан немеси датчиги. Бияка тартып, мотор ушундай кылып салып берет экен. Палача 2 этаж үй. 2 этаж үйгө койдук. Үйдүн немеси аябай чоң экен. Кайра эле ушундан алып чыгып чоң колголдадык. Бычакка бошотуп арасын аралатып воздухунда теплый пол. Ушундай печкени алып чыгып эле теплый пол, теплый полго дагы неме